Кыргызстан менен Индия саламаттык сактоо тармагында тыгыз кызматташып келет. Мисалы, буга чейин Индия Кыргыз тарапка онкологиялык илдетке кабылгандарды дарылоочу Бабатрон 2 жабдуусун Бишкектеги ооруканага орнотуп берген. Онкологиялык бейтаптарга эң зарыл болуп эсептелген Бабатрон 2 жабдуусу рак ооруларынын бардык түрүн нур аркылуу дарылайт. Бул жабдуу былтыр ишке берилип, азыркы күндө күнүнө жүздөгөн адам терапия алып дарыланууда. Бул жабдууну Индия өкмөтү Кыргызстанга колдоо катары тартуулаган. Индиядан жардам катары келген гамма нур терапиясын өткөрүүчү жабдуу бардык шишик ооруларына даба. Мындай аппарат өлкө боюнча азырынча бирөө эле бар. Анын келиши бир топ маселени чечкен. Жардамды кошол да тиги мурун очередь көп болчу. Аппарат деген техникада, ал деген бузулат. Анан ошон кайра очередь созулат. А лечение, онкологическое лечение больного перерыв болбош керек. Канча күн эметсе ошончо клеткалар өсөт да. Ошондуктан мунун жогору өтө аппарат бизге аябай келди да. Нарендра Моди менен жолугушуу учурунда президент Сооронбай Жээнбеков Бабатрон 2 аппаратын Ош шаарына алып келүү маселеси талкууланып жатканын билдирди. Это эхокардиограф, двумерный цветной тканевой эхокардиограф. Бул медициналык аппараттар дагы Индия тараптан келген. 2011-жылы Бишкекте Кыргыз-Индия биомедициналык илимий борбор ачылып, эки өлкө адистери адамды бийик тоолуу аймактагы климатка ыңгайлаштыруу, дартаныктоо, жумушка жөндөмдүүлүгүн жакшыртуу жана тоолордо операция учурунда ооруну басаңдатуу багытында изилдөөлөрдү жүргүзүп келет. Түзүлгөн меморандумдун бири ушул илимий борборго тиешелүү. Жыл сайын 2000-ден 4000-ге чейин киши изилдөө дартаныктооуна кетип атат го. Бул биринчиси. Экинчи пайдасы практикалык жагынан. Келип туруп могу берилген медициналык жабдуулар 8 жылдын ичинде берилгени, ошо илимий изилдөө жактан келип туруп неметилгени. Индия тараптан келген $1 миллион $300 жеткен. Илимди колдогонго Индия тараптан медицина жана биология боюнча Индия тараптан келип атат бул жардам. Анан кийин биз ойлойбуз, ушу мекеме будан ары деле өнүгөт өсөт. Индия премьер-министринин Кыргызстанга болгон расмий сапарында эки өлкө ортосунда биомедициналык изилдөөдө жана саламаттыкты сактоо жаатында өз ара түшүнүшүү тууралуу эки меморандум түзүлдү. Саламаттык сактоо министрлигинен келишимдер кагаз жүзүндө калбасын айтып, кайсы багыттар боюнча кызматташа турганын билдирди. Ошол электронное здравоохранение, да, электрондук система багытында жумуш алып барган аракет кылабыз. Индия тарап менен азыр макулдашылып атат ошол вопрос выделения еще 3 проектов телемедицины для 3 областька. Чүй, Жалабад, Баткен областына 3 проект дагы берилсин деп. Пересадка дейли, ошол пересадка боор алмаштыруу, печень алмаштыруу, бөйрөк алмаштыруу боюнча тажрыйба алса болот. Кол коюлган документтерди чоң жетишкендик катары караса болот. Анткени Индиянын медицинасы илгертен бери ууланып, азыр дүйнөдө алдыңкылардан болуп эсептелет. Эми келишимдерди ишке ашыруу максатында эки өлкө тарабынан биргелешкен жумушчу топ түзүлүп, иш алып барылат. Уланбек Тиканбаев, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.